Бул урматтуу шейх Абдурразак ибн Абдул-Мухсин аль-Аббад аль-Бадр. Абдурразак Абдул-Мухсиндин уулу аль-Бадр. Өзү шейх Абдурразак аль-Бадр 1382 жылы Рият областына караштуу Az-Зульфи шаарында туулган. 1382 жылы хижра боюнча да. Анан азыркы учурда Мадина шаарында турат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шаарында турат. Ошол жакка жашап келет. Жана өзү шейх бул акыйда илимдери боюнча доктор болуп эсептелет. Шариат илимдеринин акыйда тарабынан ошо акыйда специализациясы болот. Бул ошо акыйда илимдеринин доктору. Анан ошондой эле шейх хафизахулла Аллахны сактаган болсун, Мадина шаарында, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шаарында эл аралык ислам университетинде жана пайгамбарыбыздын мечитинде көп жылдан бери сабак берип эмгектенип келет. Жана шейхтин биринчиден устаздары өзү жаш кезинен баштап эле илим алып келет, шейх бала жагынан баштап эле. Анан мунун шейхтин деген эң атактуу белгилүү устаздары, ал илим алып жүргөн шейхтери, бул биринчиден анын атасы, өзүнүн атасынан илим алган, ал деген көрүнүктүү биздин алымдардын бири. Бул шейх Абдул-Мухсин аль-Аббад аль-Бадр. Азыркы Медина шаарындагы хадис илими боюнча эң чоң алымдардын бири. Ошо өзүнүн атасы болот, эми эң биринчи ошо өзүнүн атасынан илим алган. Ошондой эле дагы илим алган устаздардын бири бул муфти, мурдагы Сауд Арабиясынын муфтийи Абдул-Азиз ибн Баз рахимахулла. Жана ошондой эле илим алган шейхтердин бири бул Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин рахимахулла. Жана ошондой эле азыркы кездеги көзү түрү бул Медина шаарынын эң улуу, эң карыя шейхтердин бири Али ибн Наср аль-Факихи хафизахулла. Аллах алардын баарын сактаган болсун. Ушулардан илим алган. Жана ошондой эле шейх Абдуразак аль-Бадр хафизахулла бул шейх Альбани рахимахулла менен да кезиккен. Эми бул ошондой эле шейхтин деген көптөгөн акыйда боюнча, хадис тууралуу, хадистердин шархтары боюнча жана адеп ахлак тууралуу жана башка ушундай маанилүү темалар боюнча көптөгөн китептери бар. Көптөгөн өзүнүн китептери бар. Жана ошондой эле шейхти көптөгөн алымдар мактап кетишкен. Мактап айтканда шейхтердин бири бул шейх Салих аль-Фаузан жана башка шейхтердин мактоо сөздөрү бар шейхке. Жана шейхтин мисалы бул жакта өзү дагы шейх илими күчтүү. Анан муну башка шейхтер дагы буга көөлүк келтиришкен. Жана ошондой илими көп болгон болсо дагы шейх өтө жөнөкөй жана оор басырыктуу боюнча кала берет. Өтө өзү жөнөкөй, өтө оор басырыктуу. Эми бул буга далилдердин бири бул ошол шейхтин бир жаңы бир китептери чыгып атканда өзүнүн ошо китептин башына мынтип жазып кеткен сөздөр бар. Ошо шейх айтат: "Эми бул китепке болгон менин түшүндүрмөм" дейт. Негизи Мадина шаарында бир илимий семинар болгон, даура болгон. Ошондо өткөргөн сабактарым эле дейт. Жана кээ бир мусулман бир туугандарыбыз бул аудио түрүндө сабак жазылган бир сабактар болгон экен. Анан бул аудио сабактарды көбүрөөк адамдарга пайдалуу болуш үчүн, көбүрөөк адамдарга жетиш үчүн муну аудио сабактарды китеп түрүндө, китеп катары жазып чыгаралы деген сунуш менен кайрылышкан дейт. Жана бул китеп басылып чыгарылган эмес экен буга чейин. Ошол басылып чыгарылган эмес болгондукту дейт. Бул китептин түшүндүрмөсү дейт. Басылып чыгарылбаган себептүү дейт. Бул ошол да мен бир түрткүлөрдүн бири болду дейт. Ушул себепти китепти чыгарганга ошо макул болдум дейт да. Анан ушул аягын айтат, мына ушул жерин айталы деген болчу. Ошону менен бирге дейт, ушундай китеби, жаңы китеби, өтө маанилүү китеби чыгып аткан болсо дагы айтат, ошону менен бирге мен өзүмдүн илимдин аз экендигин дейт. Жана түшүнүүм жетишпес, кемчиликтүү экенин, түшүнүүмдө кемчиликтер бар экенин дейт. Жана мен бул нерсеге татыктуу эмес экенимди мойнума алам дейт. Ушундай кандай чоң сөзү, чоң алым болгон болсо дагы башка чоң алымдар дагы буга чынында илимдүү деп мактап өздөрү көөлүктөрүн келтирип жаткан болсо дагы бул өзү ушинтип айтып жатат. Мен ушундай кандай болсо дагы мен илимим аз экенин мойнума алып турам дейт. Ошондой эле мен түшүнүүмдө кемчиликтер бар. Жана ошондой эле мен мындай нерсеге татыктуу эмес экендигин мойнума алам дейт. Бул шейхтин ушу биздин деги эле бардык эле ахли сунна биздин алымдарыбыздын жөнөкөйлүгүнөн бир далилдердин бири.